Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, биз Халва шоу программасын баштайбыз. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болууга чакыралы. Анткени сиздер билгендей эле кызыктуу оюндарыбыз менен кызыктуу конокторубуз да келди. Бүгүн дагы өзгөчө жакшы шоу, өзгөчө эфир болот деп сиздерге 100% кепилдик бере берсек болот. Анткени өзгөчө креативдүү коноктор, балдар, кыздар бүгүн бизде конокто. Анда дароо тааныштырып өтө берейин. Бул тарапта бизди кыздардан тааныштырып баштайынчы. Роза Рыспек бизде конокто. Кол чабуулар. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Оймолор Котормо студиясы келген. Эсиңиздерге салып өтөлү. Азыркы учурда эң жакшы деген бир фильмдерди которуп, ошол эле учурда үн коштоо менен ал жакта бардык тармак бар деп азыр бизге маалымат берип өтүштү. Жана кененирээк сурап өтөлү. Роза, айтсаңыз, сиз ал жакта кандай жумушту аткарып атасыз? Саламатсыздарбы? Таанышканыма абдан кубанычтамын. Оймолор командасында биз айтып өткөндөй эле Голливуд кинолорун кыргызча кылып отурабыз. Ал жактан мен үн актеру десем болот, дубляж актерумун. Кыздардын үндөрүн үн коштоп, образга кирип аткарып берген үн актрисасымын деп коеюнчу. Жакшы. Роза, мага кызык да, негизи ушул баягы үн коштоо менен иштегендер мага да абдан кызык чынында. Анан баягы ар бир эле актрисанын үнүн бир үн менен коштой берсе болобу же ар кандай кылып туруш керекпи? Негизи ар бир актрисага негизи эле орустардын дубляжын алып кетсек, аларда ар бир актрисага ар кандай, же болбосо кандайдыр бир 3 актрисага бир үндү берет да. Бардык актрисаларга ар кайсы үндөрдү бергенге аракет кылышат. Бизде дагы негизи ошондой болуш керек. Дубляж негизи эле ошол. Ар бир актриса, актерлорго өзүнчө аларга ылайыкташкан, аларга төп келишкен үндү берүү. Негизи ошондой. Жакшы. Келгиздер, анда Розага кол чабып коелучу. Роза менен биргеликте бүгүн бир командада боло турчу дагы бир сулуу Элина Айтбаева бизде конокто. Кол чабуулар. Элина, кош келиңиз. Сизди биринчи көргөндө улуту башка окшойт деп ойлогом да. Ооба, саламатсыздарбы? Негизи апам кыргыз, атам орус. Кыргыз тилинде сүйлөй алам, бирок кээ бир учурда кыйналып калам. Анткени көп жылдан бери кыргыз тилинде сүйлөбөй, бир аз кыйын болуп жатат. Анткени жумушта жалаң гана орус тилинде сүйлөшөбүз, үйдө да жалаң гана орус тилинде. Ошол үчүн ката кетирем деп көп кыргыз тилинде сүйлөбөйм. Азыр сону сүйлөп атасыз. Мен таң калып эле отурам да. Үйдө орус тилинде эле сүйлөшөсүздөр. Ооба. Апаңыз деле? Негизи апам кыргыз, бирок апам менен жалаң гана орус тилинде сүйлөшөм. Кыргыз тилин каяктан үйрөнгөнсүз? Менимче кичинекей кезимде көчөдө ойноп, балдар менен ошол жакта кыргыз тилинде үйрөндүм деп ойлойм. Анан дагы кыргыз туугандарым бар. Алар менен жолукканда да кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Кол чабып коелучу, келиңиздер. Элина кыргыз тилинде кээ бир кыздар балдарга салыштырмалуу так сүйлөйт экен, жакшы сүйлөйт экенсиз. Азаматсыз деле. Ал эми Элина, Роза, сиздердин командаңыздардын бир аты болуш керек. Кандай коесуздар? Кыздарай коелук, Кыздарай, жөн гана Кыздарай командасы. Келиңиздер, кол чабабыз, азаматсыздар. Кыздарга бүгүн каршылаш чыга турчу дагы бир команда бар. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Өзгөрүш Абакиров бизде конокто. Кол чабуулар. Өзгөрүш, кош келиңиз. Кош келдик. Сиздердин ушул командаңыз жөнүндө дагы бар, келбей калышты деп айтып калдыңыз да. Командаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Оймолор дубляждоо командасы азыр 10 чакты адамдан ашып калды. Эркек үндөр, анан айымдардын үндөрү бар. Айымдардан азыр экөө эле келди. Эгер дагы алдыда чакырсаңыздар, алар да келгенге даяр. Чакырабыз. Биз ушул эң башкы максатыбыз Оймолордун кыргыз тилин Кыргызстанга жайылтуу, жаштардын арасында популярдуулукка айлантуу, жада калса
орусча сүйлөп жүргөндөрдү дагы кыргызча сүйлөткөнгө аракет кылуу. Мисалы биздин командага Елена келген себеби дагы ушул. Бул себеби бир нерселер үлгү болуш керек да адамгача. Мына өзүбүздө бар ушундай орусча сүйлөсө дагы кыргыз тилин ушунчалык жакшы көрүп болушунча аракет кылат деп. Мисалы Елена бизге келгенде ар дайым аракет кылат биз менен кыргызча сүйлөшкөнгө, кыргыз тилдин баалуу экенин билгенге, ошол нерсени дагы да болсо башкаларга жеткиргенге аракет кылат. Ошондуктан биздин команда ушундай топтолду. Дагы балдар бар. Орусчаны дагы, англисчени дагы, башка тилдерди дагы мындай өздөштүрүп жүргөн, аларды дагы карап жүргөн балдар бар. Командага атайын ошондойларды чогултуп, биз кыргыз тилин жаштардын арасында популярдуулукка айлантуу деген максатыбыз менен ушул нерсени ишти кылып атабыз азыр. Баштадык. Жакшы. Эң сонун бир максатта иш жүргүзүп атырсыздар. Өзгөрүшкө кол чаап коелу дегендер. Өзгөрүш менен бир командада болот турчу бизде Бектур Калиев конокто. Кол чабуулар. Бектур, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Түйүлүп калат. Бутту да. Бектур, жумушта да ушинтип турушабы сизди? Ооба, колдоп туруш керек. Негизи эле бул команда кандай десем, дайыма колдоп, башынан баштап аягына чейин ушинтип келишет. Бул жакка келерде дагы Бектур сарсанолуу депчи. Сиз кандай сарсанолуу башкача болуп баштайсызбы? Кечигип калам деп эле сарсанолуу. Ошол эле нерсе. Бектур, келиңиз, сизге да суроо. Канча бир кинону же роликтерди мындай которуп бүттүңүздөр? Негизи ошол буга чейин айтылгандай эле, кыскача элдердин Кыргызстанга акырындан эми кыргыз тили негизи бир аз мындай катуу болот го, которгондочу. Анан ошол нерсени акырындан көндүрүп, акырындан кинометраждарды киргизип Instagram баракчаларга көндүрүп келе жатабыз, үзүндүлөрдү, соц тармактарга. Анан азыр болсо ошол иштөөдөбүз, чоң бир фильмди, ошонун баарын которуп бүттү, иншалла буюрса, акырындан ошол нерсени дагы ишке ашырабыз. Анан сиздин сурооңуз ошол кайсыл кинотасма деп жатасыздарбы? Көбүнчөсү, мисалы, өзүм жеке айта кетсем, Леонардо Ди Каприо деп көбүнчөсү аракет жасап, ушул нерселерди кылып атабыз. Леонардо Ди Каприонун үндөрүн озвучка кылып жатабыз көбүнчөсү мен тараптанчы. Ошол нерсе Том Харди. Бир эки сөз айтып бериңизчи, мындай. Эстеген сөздөрүңүз барбы? Ал сүйлөгөн. Так. Сенин балаңдар унутпайбы? Так, анын үчүн мен Роза менен кошулуп кетсем аябай жакшы болот. Макул, өкүңүздөр анда кыскараак, Токто. Мага суу чачып эле көрчү. Чачып эле көр. Болду, эчи. Эми тынч отуруп сүйлөшөлү, эле. Кана? Кел. Мен менен сүйлөшчү. Сүйлөш. Болду эми. Сүйлөш. Көп кыйшалаңдабачы, Жордан. Сен эмне? Кем акыл эмесиңби? Жан, сен андан көрө жолдошуңдун ушундай келишимдүү экенине кубанбайсыңбы? Деп анан бул жакта негизи көп суу чачуулар болот. Бири менен урушталашуу, чач жугушмай дегендей. Кыйкырмай жерлейсиңер баары жактан. Мен кыйкырсам бул жакта микрофондо жарылып. Анан аларды Instagram биздин соц тармактардан көрсөңүздөр болот. Оймолор деп издесе, Instagramдан дагы, азыркы TikToктон дагы таап, ошол жактагы кыска роликтердин баардыгын көрүшсө болот. Телекөрүүчүлөр. Жана суу чачмай жерлери же болбосо башкалары айтып өтпөдүбү? Ал жерлерин кандай болот? Азыр кинонун өзүнөн эле алынабы же? Өзүнөн алынбайт, себеби өзүнөн алынган жерде ошо сүйлөп аткан жеринен суу чачып калат экен да. Анысын алыш үчүн сүйлөгөнүн дагы алыш керек болуп калат да, үнүн дагы алышыбыз керек. Биз видеону алып атабыз, ошол ар жактагы болуп аткан шумдардын баардыгын, ызы чуулардын баарын өзүбүз кошуп атабыз. Беде болбой калганда өзүбүз жаздырабыз, суу чачкандарды, кыйкыргандарды, ышкыргандарды, мисалы көп адамдар чогулуп, бүгүн көгөн үчүн дегенде баарыбыз бүгүн көгөн үчүн деп алып жибергендей кылып ушинтип чогулуп жаздырып аракет кылып атабыз да. Жакшы. Жакшы, мен суроолорду аябай көп бергим келип атат, чынында. Биздин көрүүчүлөр калбашуу бул интервью болуп кеткенби деп атышат болуш. Анда биз оюндарды баштайлы, Бизге дагы сиздердин командаңыздардын аты керек? Кыздар ай дебеди. Балдар. Балдар ай.
Балдарай. Балдарай. Жакшы, келиңиздер, анда Балдарайга дагы очуп коелу, Бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, Балдарай жана Кыздарай командалары болот. Биринчи оюнубузду дароо баштайбыз. Тамга жегич деп аталат. Тамга жегич оюнунун шартын түшүндүрө кете турган болсок, сиздерге суроолор берилет. Ар тармактан болушу мүмкүн. Мына ошол суроолорго батыраак жооп бересиздер. Ар бир оюнда бизде убакыт чектелүү. Кээ бир оюндарыбызда 1 мүнөт, кээ бир оюндарыбызда 90 секунд. Ар кандай. Бул оюнда дагы убакыт берилет. Мына ошого жараша батыраак жооп бергенге аракет кылышыңыздар керек болгону. Мен сиздерге бир тамга айтам, ошол тамгадан баштап жооп беришиңиздер керек. Түшүнүктүү? Анда кайсы командадан баштайлы? Кыздардын көп чачуулуу деп эми кыздардан баштабайлы. Келиңиздер. Кыздардан баштай берели. Кыздар, анда сиздерден бирөөңүздөр ойношуңуздар керек, экинчиңер жардам берип турсаңар болот. Мен жардам берип турайын, Роза. Анда отурабыз. Бардык нерсе отуруп эле ойнойбуз. Турбайбыз. Анда Роза, сиз ойнойт экенсиз, Сизге берилүүчү тамга П тамгасы. П. Бардык суроолорду П тамгасынан баштап жооп беребиз. Мага күч берсең. Анда даярсызбы? Биринчи суроо. Тиштер каяктан өсөт? Потолоктон. Ашканада эмнелер бар? Посудалар бар. Кандай мультфильмдерди көрөсүз? Пеннивайз жөнүндө. Аюу каякта уктайт? Полду. Каякта? Полду. Огороддо эмне тиккенсиз? Помидор. Мышыктын башына эмне өсөт? Пельмень. Каздар каякта учушат? Каздар бардада учушат. Францияда эртең менен эмне жешет? Пельмень жешет. Башкачараак кылып жооп берүүгө аракет кылыңыз. Чоң энеге эмне белек берсек болот? Платок. Хорватияда сабизди кантип аташат? Пайча. Курьердин аты ким болушу мүмкүн? Петр. Убакыт бүттү. Мына ушундай кочоокоңуздар. Мынча убакытта бир канча суроого жооп берди. Бир аздан кийин жыйынтыгын айтабыз. Ал эми азыр болсо Балдарайга кезек келип жетти. Сиздерден ким жооп берет? Ошондо мен Жеңген жооп берем? Сен жооп. Жеңген жооп берсин анда Бектур жооп береткен. Бектур сизге берилүүчү тамга бул Р тамгасы. Р тамгасы. Даярсызбы? Баштадык. Анда даяр болсоңуз, баштадык. Кыздар эмне менен тамактанат? Ракушка. Акча бергенде ким ойлоп тапкан? Роберт. Клубда эмне кыласыз? Ракета кылам. Ракета жасайсызбы? Ракета жасайт. Депутат болуу үчүн каяктан окушат? Радиодон. Лестницанын алдында эмне бар? Роберт. Диванда кимдер жасайт? Райымдар. Райымдар жасайт, Индонезияда максымды эмне деп аташат? Ромео, да. Уксусту ким ойлоп тапкан? Уксусту ким ойлоп тапкан? Россиялыктар. Кандай балык уча алат? Радугасы бар. Пирожкини каяктан жасашат? Роддомдон. Роддомдон бу. Убакыт бүттү, мына ушундай жоопторду алдык. Негизи сиздерге берилген суроолордон кайсынысы көбүрөөк эсиңиздерде калды? Ошоктун башында эмне өсөт? Эмнеден жооп бердиңиз эле? Пельмень өсөт. Жакшы, сиздергечи кайсы суроо жакты? Соңку суроо, Роддомдон деген. Эмне болду? Суроосу кандай болду? Суроо болсо, пирожкини каяктан жасашат? Роддомдон жасашат. Мен бир жолу чыгып баратсам, келиңиз алыңыз 5 сомдон дегенден 15 тал болгон.
Жакшы, мына ушундай тамга жегич оюнун жыйынтыктайлы. Аны эмесе жыйынтыктарга келип карай турган болсок, бизде кыздар командасы 2, 4, 6, 8, 10, 11 суроого жооп берип жетишиптир. Кочо акпай келдиңиздер. Бизге 8 эле суроо берип койдуңуз окшойт. Сиздер жай жооп берип анан ныр деп отурбадыңыздарбы? Биз ырылдаганда жакшыраак түшүндүк. Кимдер жеңет? Ал эми бизде балдар командасы болсо, азыр жооп берем. 2, 4, 6, 8, 13. 10, 11. Сиздер дагы 11 суроого жооп берип жетишипсиздер. Акырын болсо да аяп аярлайлы дедик да, себеби айымдар да ойлаш керек, аярлаш керек, буларга жакшы мамиле кылыш керек, деги буларды баалаш керек. Ошентсе дагы Командадан чай көтөрүп коюш эртең. жеңилип калышкан жок. Булар дагы сиздерди аяйбыз деп атып, эки команда тең 11ден суроого жооп бергендиги үчүн эки командага тең 1ден упай бердик. 1-1 эсебинде келе жатабыз. Колчоо. Аны эмесе кийинки оюнубуз "Алло, сен кайдасың" деп аталат. Ким кайда экенин азырынча билбейт. Бир аздан кийин билели. Урматтуу көрүүчүлөр, "Алло, сен кайдасың" оюнунда бизде балдар азыр ойногону отурат. Оюндун шарты боюнча экранга ар кайсы жерлер чыгат. Мына ошол жерлерди өзгөрүш сиз айтып турасыз. Ал эми сиз табасыз. Буга да убакыт берилет, ошондуктан батыраак тапканга аракет кылыңыздар. Даярсыздарбы? Даярбыз. Сурап коюнчу, канча убакыт берилет? 90 секунд берилет. 90, 1,5 мүнөт бар экен, кеттик. Аны эмесе баштадык. Биринчи жер. Алло, сен кайдасың? Уктары бар. Колуңузду көрсөтпөйсүз. Уктары бар. Той болгондо бул нерсени тигебиз. Илгертен бери кыргыз эли колдонуп келет. Мен ошол жактамын. Жакшы, боз үйдөбү? Ооба. Жакшы, кийинкиси. Биз өткөндө барабыз дегенбиз, мындай чоң шарик бар, 3 тешиги бар, кармап туруп ыргытасың, барып туруп. Түшүндүк. Боулингкеби баягы? Сура. Алло, сен кайдасың? Жумуштамын. Азыр эфирге чыгам. Түшүнүктүү. Радиого кайра чыгып кеттиңби? Алло, сен кайдасың? Бир жыргап, чай ичип отурчу жерде. Кайдан эмдесиң? Аш жеп, чай ичип. Ошко кеттиңби? Жок, аш жеп, чай ичип, музыкасы жок, шаарда деле бар, Бишкекте деле. Түшүнүктүү. Чайхана. Алло, сен кайдасың? Рабаятты көрчү элең кичинекей кезиңде. Спокойной ночи, РТРдеги. Ошондогу жанакы кайсыл жактан келгендер эле мындай ойноп бергендер. Колду көрсөтпөйбүз, Эстрадан кимдин каныкейдиңери бар. Карға барам деген. Барам, нара деген. Кино биз азыр каяка беребиз деп атабыз фильмдерди. Алло, сен кайдасың? Ой. Убакыт бүттү. Эч болдуң. Убакыт бүттү. Билбей калсак, "Алло, сен кайдасың" деп улантып кетсек болотпу же болбойтпу? Кандай дейсиз? Билбей таппай атсакчы, "Алло, сен кандайсың" деп улантып. Кийинки деген. Такыр таппай калса, кийинкиси деп өтөрсүңөр болот. Сөздөр төгүп калды же убакыт төгүп калды? Убакыт бүттү болуп калды. Мына ушундай. Акыркы айтып бергенди сонун болду, Аны эмесе ушундай эле шарты азыр бизде кыздар ойнойт, урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай турабыз. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бизде кыздар ойногону турат. Кыздар даярсыздарбы? Оюн түшүнүктүү болду болуш керек, Ооба. Анда баштадык, убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Мен үйдөмүн. Үйдөмүн. Квартира. Мен деген КТРКга бардым. Радио. Жумуш. Студия. Биз кинону эмнеден көрөбүз? Телевидение. Алло, сен кайдасың? Мен деген секирип ойноп жүрөм. Секириппи? Өйдө учуп, түшкөн сайын кайра өйдө учутам. Селкенчек? Секирип.
Мен деген 7 Апрелде? бир жактамын. Ал деген биздин шаарыбызда ошондой бөлүнөт да. Мен ошол Область. Регион. Эмне? Биздин шаарда мен 7-8. Микрорайон. Алой, сен кайдасың? Мен согушка аткан нерсенин ичинде отуруп алып кетип бардым. Түшүнгөн жок, кайра айт. Мен согушка атат ал нерсечи ичине отуруп алып кетип бардым. Танк. Мен ырдап атам микрофон кармап алып. Концерт. Караоке. Алой, сен кайдасың? Мен акча алганы бардым, акча Банк. жибергени бардым. Убакыт бүттү. Буларга оор нерсе берип койсо бурчак театр дегенде бул бек сөздү бириктирип. Мына ушинтип кыздар дагы аягына келип жетти оюндун. Ошону менен жалпы жыйынтыкка келип карай турган болсок, кыздар 6 жерди туура таап алышты. Кочап коелу. Ал эми балдар болсо 4 жерди эле туура таап калышты. Ошону менен Алло, сен кайдасың оюнунда 1 упайды кыздар ай командасына беребиз дагы 2-1 эсебинде келе жатабыз. Кочап коелу. Кыздар азырынча алдыда, балдар чамдайбыз, Албетте. Анда эмесе, кийинки оюнубузга кезек беребиз. Бул Алло доски деп аталат. Доскелерге байланышка чыгабыз, алардан жардам сурайбыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Алло доски оюнунун шартын түшүндүрүп кетели сиздерге. Бул жерде сиздер жакын доскелерге, тааныштарга дейли, байланышка чыгып жардам сурайсыздар. Бизде экранга суроолор чыгат. Бир командага бир суроо берилет. Ошол суроонун 3 варианты бар. Адамга чалып, эфирде экениңиздерди дароо айтып, суроону берип башташыңыздар керек. 30 секунд эле берилет, ал адам жооп берип жетишип калыш керек. Болгону, бизде мындай шарт бар. Эки команда бири-бириңиздерге бир тамга айтасыздар. Ошол тамгадан башталган контактка чалыш керек. Сиздер биринчи бериңиздер, кыздар. Жогоруда биз кайсы командадан баштап ойнодук элек? Бияктан анан бизге болду, азыр кайра бул жакка келди. Анда азыр кыздар баштайбыз, Сиздер Анда бул жакка бир тамга айтыңыздар. Булар баштасын. Н. Н. Не тамгасы берилди. Экөөңүздөрдүн бирөөңүздөр кеңешип чалсаңыздар болот. Каалаган адамыңыздарга Н тамгасынан башталган. Назик деген курбум бар. Ошо Назикке чалып көрөр, Макул. Өнүн чоңойтуп микрофонго жакын кармап алыңыз. Бизге болсо суроону чаап берип койсоңуздар. Ушундай эле суроолор. Ушундай эле жөнөкөй эле, кадимкидей кичинекей чымындан канча көзөм. Жөнөкөй сөз. Алло. Назик, привет. Кандайсың? Менин Мен азыр деген чоңойтуп, эң чоң ушул да. Микрофонго жакын кармап алыңыз. Мындай кылайын, мен сага деген бир суроо берем. Ошого деген 30 секунданын ичинде жооп бере каласыңбы, суранычы? Хорошо, да. Кадимки чымындын канча көзү бар? Биринчи вариант А 3, Б 5, В 7. Кадимки чымындын канча көзү бар? 3, 5, 7. 5 давай. 5. 5. Чоң Ал рахмат. алдык, убакыт бүттү. Ушуну менен кадимки чымындын канча көзү бар? 3, 5, 7. Биздин чалган доскебиз 5 деп жооп берди. Туура жообу чынында 5. Кол чабуулар. Курбуңуз акылдуу окшойт, Көп окуган окшойт. Чымында өзүңүздөр билчү элеңиздер, чымындын 5 көзү бар. Чынын айтсам жок билген. 2 көзү маңдайында болот экен, кадимки эле. 3 көзү мойнунун арты тарагында болот экен. Мына ушундай. Ошон үчүн биз чымындарды канча кубаласак да качып кете беришет го. Турушат экен да. Мына ушундай. Мына ушундай болду. Ал эми азыр болсо балдарга кезек келди. Балдарга бир тамга айтып коюңуздар, кимге чалышсын?
М. Ошондо эндин ны тамган бошнасы болсун деп берилген жок да. Бизде азыр М тамгасы берилди. Бизде азыр мандарин. Мандаринге чалбайлыбы? Деген досубуз бар. Мандарин, Азыр, ооба. Аты эле мандарин бе? Аты мандарин. Аты мандарин. Баары Баары ушундай ушундай айтабыз. Жаңы жылда төрөлгөн. Лимонду жаман көрөт да. Жаңы жылда төрөлгөн дейм, ал негизи марттын 24-түндө төрөлгөн. Анан өзү мандаринге окшоп ушундай таттуу болот да. Кыздардын баары көргөндө жегибиз келген. Ассалому алейкум, мандарин, биз Халва шоу программасына келгенбиз. Азыр суроо беребиз. Жооп бере калышыңыз керек, Валейкум ассалам, макул. Тоок балапандарын канча күн инкубациялайт? Басып чыгарат. Ооба, тоок жөжөлөрүн канча күндө басып чыгарат? А 30, Б 15, В 21. Туура жооп беришиңиз керек. Эгер туура эмес жооп берсеңиз, биз утулуп калабыз. А 30, Б 15, В 21. Б. 15 күнбү? Рахмат. Кабыл алдык. Убакыт бүтү. Чоң рахмат. Тоок балапандарын канча күн инкубациялайт? 30, 15, 21 күн. Бизге 15 деп жооп берди. Туура жообу 21 күн. Мен билгем. Көрүп койсоңуздар болот, ооба. 21 деп айтып көрөт. Өзүңүздөр билчү элеңиздер. Мен 21 дечүм, 3 жумага деп ушундай айтышчу да, мурук бастырып аткандачы. Мен дагы барып жумуртканы барып кошотсам, тоок деп мондойдон келип чапчычу да мен. 21 күндө жүжөлөр чыга алат экен. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, ал эми бул оюнда болсо дагы бир упайды биз кыздарга бердик. Алардын чалган адамы туура таап кетти. Ошону менен 3-1 эсебинде келе жатабыз. Кол чаап коелу, кыздар алды да. Балдар, атайын утулуп атасыздарбы же кандай? Кыз сыйлабаган макулукту Деп эле калп эле, кыздар акылдуулугуна салып Мына ушундай оюндар жагып атабы? Албетте, аябай жагып атат. Анда уланталы 10 саат эле ойной берем. Анда уланталы кийинки оюнубуз калпы чымбы деп аталат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул оюнду сиздер жакшы билесиздер. Кайсы команда мыкты бир өздөрүнүн актердук чеберчилигин көрсөтөт болду экен, байкайлы. Калпы чымбы оюнуна кезек келип жетти. Мунун шартын түшүндүрө кетсек, менде мына ушундай карточкалар бар, ичинде калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден берем. Эки команда бири-бириңиздерге жазуусун көрсөтпөшүңүздөр керек. Жана ичинде кандай жазуу келсе, ошого жараша бир окуя айтасыздар. Окуяны айтып бүткөндөн кийин экинчи командадан мен айткан окуя калпы чымбы деп сурайсыздар. Алар табыш керек. Окуя калп экенин же чын экенин. Ошондуктан экинчи команданы таптырбаш үчүн, карточкадагы жазууну таптырбаш үчүн чындык окуяны калптай кылып айтып беришиңиздер керек да. Же калп деген келсе, калп бир окуя айтасыздар, бирок чындыктай кылып айтыш керек. Кыскасы экинчи команданы таптырбаганга аракет кылыңыздар да. Бул жерде сиздер актердук чеберчилик мыкты өздөштүргөнсүздөр болуш керек. Жакшы колдоносуздар деген ойдомун да. Шарттын түшүндүңүздөр, Анда баштай берели. Келиңиздер, анда бирден карточка, бирден алсаңыздар болот. Көрөңүздөр, жака көрсөтүп, экөөңүздөр кеңешиңизди берип, кимиңиздер окуя айтасыздар. Экинчи команда ал окуяга балким көрүп калгандыр, кыскасы билбеген окуяны айтышыңыздар керек да. Менин билбеген нерселерим жок да, булар баарын билет да. Булар эч кимсе мага эч нерсе айтышпайт. Балким өзүңүздүн балалык чагыңыздарда окуяны айтып коесуз кыскасы. Эстедим. Азыр эле утулуп калдым да, анткени ал жакта эме деп жазылып турат окшойт. Негизи бир чын бир нерсе жазылып турат окшойт. Көрүп калдыңбы? Биз таба элекпиз, окуя айтыла элек. Келиңиздер.
Жогоруда кыздар баштаган карточканы көрүп калдыңбы? Жок, көргөн жокмун. Все тогда. Сен айтып атпайсыңбы, булар баардыгын билет деп. Жок, биякта айтып атпайбы? Эгер чын болсо калптай айтпа, калп болсо чындай айтпа деп. Анда келиңиздер, балдар, сиздерден баштайбыз. Окуяны ким айтат? Мен айтып берейин. Өзгөрүш айтасыз, э? Ооба. Келиңиз, анда бул жака окуяңызды айтып баштаңыз. Бир жолу мен Москвага барам дейм да. 2018 жылы. Анан Москвага барам деп билет алам. Билет алып, анан жумуштагылардан суранам. Мен Москвага барып келейин депчи. Ал жакта ушу дикторлордун мастер-классы болмок да. Анан дикторлордун мастер-классы болуп ал жака Бред Питтер да келмек да. Ошолорго жолугуп, мен ошолор менен жок дегенде сүрөткө түшүп калайын деп аракет кылып атсам, ошо билет алып, мен түнкү саат 3:20 учмакмын. Мен 3:20 регистрация экен деп туура эмес түшүнүп алыптырмын. И мен жумуштан баргандан кийин чарчап 2 күн уктабай жүргөм. Чарчап анан уктап калып Москвага учпай калыптырмын. Койгонсом эртең мененки саат 5-тен 12 мүнөт өтүптүр. Ал досум да келген да, мандарин. Мени ошол узатып коймок да. Ал менин үйүм алдына келип өрүп, кечке чалып өрүптүр, тыкылдатса мен ачып калыптырмын, ошентип анан калып калгам. Жумушка барсам, эмне кетпей калдыңбы дешкен. Бред Питт менен сүрөткө түшпөй калдыңбы деп. Мен ой күнгөм. Ошол окуя. Бул окуя калпычы? Бирөөнө айтышыбыз керек, э? Сен айта салыш айтып. Сайынбы? Менин оюмча калп. Экөөңүздөр кеңешип эле айтсаңыздар болот. Сен оюңчачы? Элин. Менин оюмча да калп окшойт. Калп, э? Калп. Акыркы жообуңуздар калп, э? Келиңиз, карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Бул чын Билген, башынан эле билген да, чын билген. Анджелина Джоли болсо калп болмок, э? Чын эле мен эмеге тигил жака и еще обратно, туда и обратно билет алып, анын жөнү күйүп кеткен. 3 күнгө жумуштан суранып алган. Уйкунун айынан. Ооба, ошон үчүн уктап алгам. Кечинде эрте жаткыла. Бред Питти көрбөй каласыңар. Эрте негизи менде ар дайым ушу суроо башыма келе берет да. Эрте жатыш үчүн эрте туруш керекпи же эрте туруш үчүн эрте жатыш керекпи дегенчи. Эрте туруш үчүн эрте жатыш керек го, э? Мен кечинде мисалы жатайын десем, так окутай албайм. Себеби мен кеч турган болом да. Ал эте тамаша. Ойлонуп туруп калганбыз, э? Барыбыз, э? Ушуну чечип алалы деп, э? Келиңиздер, анда кыздарга кезек келди. Сиздер Роза. Элина. Элина, келиңиз. Сенден бир жакшы окуя окугуз келип атат. Ушунчалык окугуз келип атат. Сенин сөздөрүң менен мен ого бетер фотоаппарат ойгон кетейин деп атам. Эмне жөнүндө айтсам болот? Мен Германияга барганда, анан Германиядан Кыргызстанга баратканда негизи Турцияга келгем. Анан самолетубуз учпай калып, Турцияда 3 күнгө калганбыз. Ошол жакта 3 күн болуп, 3 күн эң сонун, эң мыкты бир отелде болгонбуз. 3 күн сонун тамактарды жеп, аябай эле бир кооз отель болчу да. Аябай. Анан ошол жакта 3 күн болуп, анан кайра Кыргызстанга келдик да. Ошо? Сен Германияга бардың беле? Айта албайм. Менин оюмча мындай болуп атат. Европага Бишкектен түз учпайт. Ошондуктан Стамбул аркылуу учушат. Бул менин оюмча чын. Сен кандай ойлойсуң? 3 күн кармалып калды ошол жакта, Стамбулда. 3 күн Стамбулда кармалдыңбы же Германияда ошол? Жок, мен Германиядан Кыргызстанга баратып, самолет учпай калганда, рейс болбой калганбы ушундай. Анан 3 күн ошо Турцияда жүрүп,
отельде жүрүп эс алып сонун тамактарды жеп. Отельдин аты кандай эле? Отельдин аты Рамадан. Не. Да, Рамадан. Чын эле. Чынга дейм. Акыркы жообуңуздар? Ошондо бул баардыгы жалган болуш керекпи? Же ортосуна жалган менен чынды аралаштырып кете берсе болобу? Жок, бардыгы. Баардыгы, Окуя мындай жалпысынан Ооба. калп болуш керек же чын болуш керек? Ака. Элина Германияга барган, ал жактан келген, Стамбулга конгон, 3 күн. ал жагы болгон. Чын. Жанагысын билбейм мен, 3 күн ошол жакта болушканбы болгон эмеспи. Бирок Үч күн. Германияга барганы чын. Аба, чын. Инстаграмга дейм. Сиздердин оюңуздар анда акыркы Чын. жообуңуздар. Сен жакшылап Чын. койгон соң. Чын. Карточкаңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Ошо болар. Негизи силерди дагы аялы деп жөн эле чын деп атканбыз. Мына ошентип таап кетишти. Бул оюнда балдары. Ал эми сиздердин тапканыңыздар кандай болду эле? Калп түшкөн. Мен дагы аэропорт менен байланыштуу болчу. Меники бирок чын эле болчу. Булар таба албай калышкан болду. Ошон менен бул оюнда, калпучембы оюнунда балдар кичине мындай айткан жагынан, тапкан жагынан логикага мындай балдар салып кетет го көп учурда. Мыкты болуп кетишти дагы бир упайды балдарга беребиз. Кол чабып коелу. Ошону менен бизде жалпысынан 3-1 эсебинде келе жатканбыз. 3-2 болуп кичине теңелип келе жатабыз. Анда кийинки оюнубузга дароо кезек беребиз. Оозумдан окуу деп аталат. Оозумдан окуу оюну кезек келип жетти. Азыр наушникти бердик. Ал эми Роза болсо азыр айтып берет. Элина табат. Шарты боюнча бул жактан ар кандай сөздөр чыгат, ошол сөздөрдү айтып бересиз. Кыйкырганга болбойт, үнүңүздү бир аз чыгара берсеңиз болот. Болгону мимика, жест, колдорду кыймылдаганга болбойт, Болбойт, Оозуңуз деле кыймылдап. Өзгөрүш түзүп отуруп аласызбы? Анда эмесе даярсыздарбы? Баштадык, кеттик, биринчи сөз. Колбаса. Кыргыз тилиндеби? На русском? На русском? Колбаса. 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 Да. Шамал. Шамал. Шамал? Кетчуп. 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 Суп. Кетчуп. Кетчуп. Вообще не понимаю. Вообще вариантов нет. Чуп. Кетчуп. 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 Кийинкиси деп өтсөңүз болот. Кетчуп. Кетчуп. Карасуп. Кийинкиси деп өтсөңүз болот. Кийинкиси. Нан. Нан. Бычак. Бычак. Кофе. 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 Корова. Кофе. Корова. Кофе. Кофе. Музыка закончилась. Кийинкиси. Буну таптыгы деп эсептейм. Тепек. Тамак. Тепек. Тамак. Тепек. Тапчан. Рахмат, силерге рахмат. Тепек. 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 Билбейт алды. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Что это было? Грибы. Өзгөрүш отуруп турабыз, Урматтуу көрүүчүлөр, Оозумдан окуу оюнунда ушинтип кыздар ойноп бүттү. Азыр балдарга кезек берели, алар канча сөздү туура таап алат болду экен, байкайбыз. Анда эмесе, балдар даяр. Даярсызбы? Баштадыкпы? Я. Кеттик. Я. Конфет. Көрсөткөнгө болбойт. Жыгач. Чырак. Арак. Чырак. Жарык. Кийинки. Кийинкиси. Сахар. Сахар. Как? Сахар. Мы выиграем. Сахар. Жөн эле сүйлөт, жөн эле айт. Сахар. Как? Сахар. Какым?
Сахар. Кандай? Кекси. Май. Мал. Малы. Май. Май. Мал. Май. Мал. Май. Пал. Ма. Пил. Уй. Май. Май. Пол. Май. Пал. Май. Пил. Май. Кекси. Фонарик. Это точно не выиграл. Варенье. Фонарь. Варенье. 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 Поцелуй. Варенье. 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 Кол көрсөткөн болбойт. Варенье. Фонарь. Варенье. Все. Варенье. Что? Варенье. Варенье. Дальше. Кекси. Бор. Бор. Süt. Süt. Би. Бе. Би. Бил. Би. 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 Нет. Би. Нет просто. Би. Көрсөткөнгө болбойт. Көрсөткөн жок. Убакыт бүтү. Мына ошентип убакыт бүт. Sen бөлчеме. Мына ошентип осундан окуу оюну болуп өттү. Кыздар канча сөздү таба алышты? 4 сөздү табышты. Кол чаап коелу, Ал эми балдар утулуп келе жатып, алар дагы 4 сөздү туура табышты. Кол чаап коелу. Ошол менен эки командага тең 1ден упай бердик. Жалпы эсепке келип карай турган болсок, баары бир бүгүн кыздар жеңүүчү болду. Кол чаап коюңуздар. 4-3 эсебинде кыздар командасы алдыга чыкты. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз, кыздар. Сиздерге мына ушундай сертификаттарды ыйгарабыз. 2ден алсаңыздар болот. Иллюзионго ойноп келүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми балдардагы сонун оюн көрсөтүүчүсү сиздерге болсо Россия кинотеатрына сертификаттар. Кол чаап коелу, Азаматсыздар дейли, бүгүн бизде кыздар командасында Роза Рыспек жана Элина Айтбаевалар болду. Кол чаап коюңуздар, Азаматсыздар Халва шоу программасынын бүгүнкү жеңүүчүлөрү. Ал эми балдар командасында Өзгөрүш Абакиров жана Бектур Калиевтер болду. Кол чаабыңыздар. Азаматсыздар, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Келип бергендигиңиздер үчүн ийгиликтерди каалайм. Сиздерге дагы чоң рахмат. Бар болуңуздар. Халва шоу өркүндөй берсин, өсө берсин. Дагы да көптөгөн мыкты коноктор келип, телекөрүүчүлөрүңүздөр көбөйө берсин. Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Халва шоуну жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.